Bunu ақсақалдық жоғалып қалып да. Өзгөчө биздин түндүктө өптө жок. Ақсақал эле эмес, картайып калган деп атсандар. Ошондой бир эме жок, авторитет деле жок. Ақсақалдық адеп жок. Чеккен тамеки сүйлөгөнү, анекдот, бир саясат, ар ким чайнап салган саясат. Насихат жок. Бата айта албайт. Аксакалдай жүрө албайт. Даже аксакал кандай болуш керек, аксакал экем ай деген жок. Аксакалмын дейт. 70-ке чыгып калса да аксакалмын деп ойлобойт экен, ошо ойлойт экен. Анан аксакал деген мындай үлгүлүү бир данышман, мындай тажрыйбалуу, ушу өмүр бою бүт жанагы тажрыйба жыйнаган эме болуш керек, адам болуш керек. Жаштарга насихат айтыш керек. Жаштар балдарга, неберелерге бата бериш керек. Балдарына, неберелерине бата бере албайт. Жок. Бата бер десең эптеп, септеп бир жана тос сыяктуу бир нерсе айтып атат да. Канча көрдү. Өткөндө 400 киши отурган ресторандан аксакалдар бата берсе бирөө да чыгып койбоптур. Анан тамада менин кишим бар эле. Чакыр деп анан чакырса караса сакал жабыштырып дейт. Ама ошо артист бата берди да, $100 бата берди. Артист. Ушундай деңгээлде болуп калды чынында. Жок, аксакалдык жанагындай касиет жок. Баягы илгеркидей аксакалдар келип жаштарды тескеп, тарбиялап, жолго салып, оңдоп, акыл үйрөтчү, насихат үйрөтчү эле жок. Эч нерсе жок. Кечке чейин иштеген бир мужик да, жанагы Пушкине балыкчысындай. Ошо кемпирди урушат, ошо кечке чейин жумуш. Бүтө эми пенсияга чыгыш керек, эс алыш керек да. 50-ден кийин да мен дуңгандардан көргөм да, 50-ден кийин иштебейт экен. Иштесе урушат экен. Достору, курбулар урушат экен, сен эмне өлбөйсүңбү? Тойгон жоксуң ушуга. Болду, балдарың иштебейби? Балдарың жокпу? Балдарың бар да. Дейт экен да. Болду, иштебей, бас. Анан буларда 4-5 назир болот дейт, күн сайын. Күн сайын 4-5 назир болот экен. Анан өтө көп болуп кетсе 2-ге бөлүнөт экен. Аксакалда 2 топ болот. Аксакалдар көп, аябай. Анан аксакалдар аябай почет, уважение жанагындай. Сый, урмат. Атайын жанагы ши деген тамагы бар. 24 блюдодан 42 блюдо үчүн. Аксакалдарга берет ушуну. Тойлордо, мисалы, мынагу жөнөкөй адамдарга бир подноска, 2 кепки күрүч саат, кичинекей бир жалпак 2 эт. Анан кичине тарелкага салат, чөп, ошону жейт, 1-2 чай ичет, кетет. Аксакалдар отурат, аксакалдарга ошо жанагы ши деген тамагы өтө сый тамак. Анан кийин отуруп алып, шиисинен кийин 5 бармак бышырып, дакыргызча. Аябай соң. Ушундай, анан насихат айтышат аксакалдар. Ошо жанагы үйлөнүп аткан баланын бир 30-40 кишилик эмелер келет, тең туштары. Баары эшиктин алдында какайып турат. Мындай төрдө аксакалдар отурат. Анан бир 30-40 жанагы тең туштар булар көп аябай. Балдар, жаш балдар. 30-40 келип какайып туруп турат эшиктин алдында. Ошо колдорун байлап алып, намаздагыдай. Анан адеп менен. Анан аксакалдар бир нечеси кезек менен аябай насихат айтат. Сен мына аягыңды тилине кирип, ата-энеңди кол кылбагын. Мына келин экөөң жакшылап карагын. Ата-энең тилине алгын. Жанагы азыр аягын карап, апасын карабай койгондор бар. Ушундай кылбагын деп, аябай жакшы катуу айтат. Мындай жесткий насихат айтат. Анан кийин ошо бир 20 мүнөт, 30 мүнөт насихат айтат, анан кийин атасын берет, анан жаштар баары мындай жүгүнгөндө башын ийип алып кетишет да. Мына ушундай болуш керек да. Биз да ушундай болуш керек. Аксакал болдуң, мына 40та өзү дедушка, чоң ата болуп калат, нормальный кишиники. 20да үйлөнсөң, балаң да 20да үйлөнсө, 40та чоң атасың. 60та чоң атадан баба.
Baba ol, жүрөт, пацандай бол. Вот. Көкүл кой алып, анча мынча кыйшын жолго түшүп коюп, хулигандай болуп жүрөт. Ушу да болобу. Кичине токтоп болуп, сүрдүү болуп, жашынакай насихат айтып, жашынга бата өргөндө үйрөнүшөт да. Кемпирдин жанынан чыкпайт. Кечкече ушу кемпирдин жанында. Чык, аксакалдар үйлүү алып жыйылып жүрчү эле илгери. Жайы менен жайлоого барып, кыдырып, ушу жайы менен кыдырып жүрчү эле. Эч кандай иш кылчу эмес аксакалдар. Эмне дегеним азыр? 60ка чыкса, эмне десең жумуш. Даже азыр тойго барбайт экен. Чакырган жерге барбайт экен. Аксакалдар. Кемпирлери бар экен, аксакалдар барбайт экен. Анткени сүйлөй турган сөз жок. Музыка кечке чейин ресторанда даңкылдаган музыка, сүйлөйүңүз сөз укпайт азыр айрдан. Ресторанда эч ким. Насихат угупайт. Каякта бир ырчы бир нерселерди жанагы тоңкулдаган бир бийчи ошолор модада. Аксакал модада эмес азыр. Ошон үчүн ушундай болот. Баары бардак, ошон үчүн тие албай жатат. Ошон үчүн ажырашуу көп жатат. Аксакалдар айтпай жатат, акыл үйрөтпөй жатат. Насихат жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, бир убак келет, балдарыңар, кыздарыңар бузулат, аны эмне кыларыңар билбей айран болосуңар, айран. Астеринес. Анда ошондон сурады, я Расулулла, качан ошондой болду? Ошондо айтты, насихат айтылбай калганда дейт. Насихат айтылбай калганда. Ошо аксакалдар мына насихат билбейт. Анекдот кечке чейин айткан. Саясат. Мындай билбейт эч нерсе. Мындай жол салтты совсем билбейт. Салтты кемпир жакшыраак билет. Аксакалдар. Анда ошон үчүн мына аксакалдыкты кайра калыбына келтирип, ошо аксакалдар кечке чейин бир жүзүн бир отуруп алып, чай ичип, ошо мечиттин жанында бир кичинекей бир бакчанын ичине бир скамейка коюп алып, ошол жерде бакылдашып, өткөн-өткөндү, санжираны, тарыхты, ушу могу үй бүлө маселелерин сүйлөшүп отурушат да. Илгери бар эле аксакалдар. Азыр мына аксакалдын Оштун кээ бир райондорунда бар, кыргыздарда. Мына түндүк жакта жок аксакал. Аксакал келбейт, барбайт. Мен атамда өзүм болот эле дей берчү да. Анан атам сүйлөшө турган киши жок дейт. Сүйлөшө турган киши жок. Анан мына жакында бир 70-теги бир тууганым менен сүйлөшүп отуруп айтат, эркек аял аралашып отуруп калган деп. Ана кантип ушундай болуп калган десем, ал жаңы төрөлгөн баладай. Ошо 70-тен ашып кеткен киши эмнеге болбойбу? Сиз көргөн жок белеңиз. Өзүнчө турчу эмеспи аксакал? Кемпирлер өзүнчө, аялдар, эркектер өзүнчө, аялдар өзүнчө отурчу эмеспи өзү? Ошондой болду эле деп атпайм менен. Анткени кечке чейин иштеп жүргөндөр. Ошо кой жайып жүргөн, кечке чейин ошо өмүр бою. Ошо көрбө, анан айтат, бизде аралашып отуруп, бир табакка отурат экен. Чужой аялдар менен эркектер аралашып отурат. Жанагы имансыз коомдор го, европейский коомдор. Буларда эркек аял, ой бирөө чучой экен, ой бирөө уят экен, эркек экен, аял экен жок аларда. Ошондой аралашып отурат экен. Анан өткөндө дагы бир эми киши айтат, эмеден Каракулжадан. Атам шаарга келди, анан 1-2 жумадан кетем деди. Ата кетпей эле калбайсызбы? Биякта мына туугандарыбыздын жүрөбүз айтты. Атаңдын оозунан бери адам болбой калыптыр айтты. Анан кантип адам болбой калды десек, 2 жумадан бери жүрөм дейт. Бири келип, бул аксакал экен деп бир чайга чакырып насихат угайын деген киши жок дейт. Адам болбой калган турбайбы? Деп айтты. Анан кетип калды дейт. Мына ошондой болуп калды. Эми мына ошол проблеманы жоюш үчүн ошондой аксакалдыкты кайрадан жаралтыш керек. Ошондо биз эме керек. Эмесе биздин коомубуз жанагындай оңолбой калды. Ажырашуу баары. Жанагындай бейадепчилик, аябай жүрүш-туруш бузулуп жанагындай. Жаман кетти да. Анткени ошо аксакалдардын ролу жоголуп калды. Ошон үчүн мен айтам, ошо аксакалдарга
атайын шарт түзүш керек. Айыл-айылдарда жанагындай аксакалдардын үйү, аксакалдар отуруп чай ичип турган жерлери, ошол жерде чогулуп, өзгөчө мына мечиттин жанында шарт түзүп койсо, кечке ошол жерде отура бер. Кечке чейин эмне кыласың, үйдө картаңда жумуш деле кылбайсың. Анан ошо отуруп, ошо аксакалдар менен отуруп угуп, укканыңды айтып, ошондой кылышат да. Рахмат, ажеке. Алла разы болсын сізден.